Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Кече күнү мен СОС тармактарга салык кызматынын кызматкерлери Кыргыз түштүк цемент заводуна чай куюп берген аземини коомчулукка чагылдырганмын. Ошол чыгарган видео боюнча мага бүгүн Байжигит деген жигит байланышты. Ошол сүрөт эмне себептен чыккан, эмне себептен Кытай ишкерлерге салык кызматкерлери чай куюп бергени боюнча өзү кыскача маалымат берем деп бөлүшөм деп чечкен. Ошого Байжигит сөз сизге. Ассаламу алейкум. Мен сизге чалдым. Анткени чалганымдын себеби например, менин сүрөтүм кошулган салык кызматкерлери менен отурган сүрөтүм СОС тармактарга таркап кеттир. Мен ошону билейин деп, эмне себептен мен ал жакта иштебесем, эмне себептен ал жакка антип мени каралуу болуп, менде да тууган урук бар, башка бар. Мен тем более бир жерге ишке кирем деп өзүм даярданып атканмын азыркы кезде. Ошол себептен мен сизге байланышка чыкканмын. Ошол. Сиз эми салык кызматта иштебейт экенсиз да? Ооба, мен туура айтасыз, мен иштебейм, ака. Бирок ошол маалда мен салык кызматыга ишке кирем деп стажер болуп жүргөнмүн бир айдай. Бирок мага ЮКЦнын кызматкерлери бул сүрөтү жөнөткөндө, ошо ишеничтүү булактарымчы, мага айтышкан, бул жакта бардыгы салыкчылар. Жок, мен салыкчы болуп ишке кире элек болчумун. Мен жөн эле стажер болуп бир айга көрөйүн деп барганмын. Бирок ошол жерде салык кызматкерлер ошол чайды уюштуруп кылган аракеттери чынбы? Ошолорду конок кылып, Кытай ишкерлерге чай куюп берген чындык ошол? Мен эми как солдат ал жакта стажер болуп жүргөнүм үчүн мен бас Байжигит бияка бирөөлөр келет экен, чай уюштурайын деди. Мен жөн эле как тааныш катары, потому что мен ал кишини тааныймын. Атын айтыштын кереги жок. Тааныган катары, аке-уке катары эле мен барганмын, кызмат катары эле барып бирөөгө чай берет экен. Мен ал даже цемент заводдо иштегенини, ал главный бухгалтер экенин да мага караңгы болгон. Мен баргандан кийин, мен баргандан кийин билдим, что алар цемент заводдо главный бухгалтер и бухгалтерия чогуу жамаат келгенин мен ошол жерде билдим. Мага түшкөн маалымат боюнча сиз ЮКЦ цемент заводуна бир канча жолу барган экенсиз. Ошол маалымат чынбы? Бир жолу барганмын. Барып мен до конца эмне болгонун билбейм. Шеп өзү кирген ар жака. Өздөрү менен сүйлөшүп, мен сыртка чыгып, кабинеттен сыртка чыгып, сыртта туруптур деген. Значит, ошо мага түшкөн маалымат чын экен, туурабы? Бир жолу барганбыз. Бир жолу болсо дагы баргансыз. Бир жолу барганбыз. Бул азыр коомчулукта чоң талкуу болуп атат ошол сүрөтчү. Сизге кандай бир кысым болуп атабы? Эски иштер боюнча мен азыр Ош областыга тергөөгө чыгырып атат. Бир жолу бардым. Барсам, мурдагы иш бүткөн иштерди, мурдагы жаштыкта болгон нерселерди, 1-2 жыл болгон иштерди азыр козгоп, прокуратурасына иш козгоду деп, министр өзү көзөмөлдө деп бир нерселерди сүйлөп атат азыр пока мага. Завод ЮКЦ кызматкерлери бардыгы эле мени колдойт. Неге дегенде бул кутурган, коррупцияга малынган Кытай ишкерди кыймыл аракеттерине бардыгы наразы заводдогуларчы. Ошол себептен ишеничтүү булактар мага ошондой маалыматты берип атат. Бирок Кытай ишкер баарын сатып алам деген сөзү күндөн күн караганда чындык болуп чыгып атпайбы, урматтуу мекендештер? Кече күнү мен мына губернаторго кирсем, ал дагы маалыматы жок экен. Ага чейин мен оокаттын дайындалган акимине дагы киргенмин. Анын дагы эч кандай аракети жок. Бул жактан салык кызматкерлер Кытай ишкерди чакырып алып чай берип атса, андан сырткары 21-жылы мамлекеттик салык инспекция келип текшерген бул заводду. 150 миллион сом доначисление чыккан. Бирок 21-жылы лучший налогоплательщик деп туруп, салык кызматы буга грамота берип атат. Бул эмне деген билдирет? Андан сырткары мына кече күнү 24-жылы Ош областынын губернатору дагы буга грамота берип атат. Бул каяка кетип баратабыз биз деген суроо пайда болуп атат да. Ал сүрөт бир эле менде эмес, ал сүрөт. Сүрөт ошол жерде ким болсо ошолордун баары да бар. Болорум алыңдың сен бірін сатпай үчүн сат. Турмуштун азабы кетирди го мазаны. Бизди өреткен дүйнөңдү сен Кытай жака чача бер. Сат.